кыйындарды, мыктыларды аныктайбыз. Эң бактылуу өлөттөр. Аны эмесе сулуулук дүйнөнү сактайт дейт. Ар бир инсан дайыма сулуу болсун, өзгөчө биздин айымдарыбыз сулуу болсун. Жылдын эң мыкты аялдардын мастери. Бул ким? Эң мыкты аялдардын мастери бул Баткен шаарындагы Курманбеков Гүлбарчы. Салам Эвердес 2018 жылдын эң мыкты мейманканасын аныктайбыз. Жылдын эң мыкты мейманканасы бул Баткен шаарындагы Байкут мейманканасы. ишмерди чогуу аныктайбыз. 2018 жылдын эң мыкты мамлекеттик ишмери бул Баткен районунун акими Кеңеш Салихов. Азыркы чыгарылуучу номинация наамды менин кесиптешим тааныштырат. Анткени кыздар чагырса аябай жакшы болот. Анткени сырын жакшы билишет. Албетте. Сулуулук жөнүндө сөз болуп атат. Чындыгында Эрлан Басамет билгендей, сулуулук дүйнөнү сактайт. Ар дайым биздин айымдарга өзгөчө сулуулук тартуулаган. Баткен шаарындагы сулуулук салондор арасындагы таймашта бүгүн мыктынын мыктысы аныкталды. Ал үчүн бизге эң мыкты сулуулук салонун чогуу аныктайлы. Эң мыкты сулуулук салону бул Баткен шаарындагы Ангел салону. Номинацияга кезек келип жетти. Эл агартуу тармагында эмгектенип биздин келечек муундун татыктуу тарбия алуусуна салымын кошуп жүргөн мугалимдердин мыктысын аныктайбыз. Деги эле айтылат, ата энеден кийин ар бир инсан ар бир жаран дагы бир инсанга карыздар дейт. Бул мугалимдер жамааты. Өздөрүнүн мыкты билимин берген. Жылдын эң мыкты мектеп мугалими. 2018 жылы эл тандаган эң мыкты мектеп мугалими Баткен шаарындагы Рахматова Сапиха эжекебиз. Biz kayranın 3. baskıçtagı jıl mıktılарын olanda soğudarını bilse Salam Everdas 2018 Facebook tarmağındagı көп doğuşlarda algan mıktılarda tanıdığı boyunca olacak çağırabız. Adem sormakta yorumlar. Degele Kırgız Respublikasında 1000'den aşkın өкмөттүк эмес уюмдар элибиздин тынчтыгы биримдик үчүн улуттар арасында ар кандай чыр-чатактын алдын алуу боюнча өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Анда эмес урматтуу уюмдар, мен бул жакка кезектеги номинация даярдап тургузсар, атайын акем өрү басылган конвертте биздин спортчу мыкты чемпион агабыз ачып берсе болчак болса. 2018 жылдын Баткен облусу боюнча эң мыкты бейөкмөт уюму.
Ең мыкты бейикмет уюму эл аралык толеранттуулук фонду Баткен шаары. Жылдың ең мықты коомдук бирикмеси. Бул кайсыл бирикме коомдук? Ең мыкты коомдук бирикме Өрүксай. Көркө бөлөгөн чындыгында тамадалар болушат. Салам Эверт сынагында эң мыкты жылдын мыкты тамадасындагы аныктаганбыз. Анда эмесе баарыбыз чогуу жылдын эң мыкты тамадасы ким экенин чогуу билели. Жылдын эң мыкты тамадасы. Ең мыкты тамада Давлатов Эрлан, Баткен шаары. Жылдың ең мықты гимназия жадар мектеп директору ким? Алдашова Айгүл, Баткен шаары. Салам Эвердас 2018 ең мықты мектеп мүдірі, директору. Ең мыкты мектеп директору Исакова Данылган, Кадамжай району. Кадамжай району.